Мамлекеттик жана коомдук ишмер Кыргыз ССР Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакын Усубалиевдин Нарын облусунун Кочкор районундагы Кочкор айылында эстелик ачылды. Эстеликтин ачылышына президент Садыр Жапаров катышып гүл койду. Аземде сүйлөгөн сөзүндө мамлекет башчысы кылымдарды башынан кечирген Кыргыз элинин тарыхында жамы журттун намысын жогору койгон, өзүн күнүмдүк турмуштан жогору туткан, бүткүл өмүрүн өз элинин келечегин арнаган адамдар арбын болгон. Алардын бири Турдакын Усубалиев деди. Кыргыз элинин өз заманынын татыктуу, мыкты, сыймыктуулу, эң көрүнүктүү мамлекеттик жана партиялык саясий ишмери, Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи секретары, 3 жолку Ленин орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакын Усубалиевдин өмүр жолу, ар бир жасаган иши, ар бир кылган кызматы баарыбыз үчүн өрнөк. Ал мекенге ак кызмат кылуунун бийик үлгүсү. Мына ошондуктан урматтуу агайын туугандар, сиздер менен жапатырмак чогулуп, жарык маанайда жакшы саамалыкта жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, чыгаан адамдар зарыл болуп турган азыркы учурда Турдакын Усубалиев сындуу ири саясий ишмерлердин көзүнүн жоктугу таасын сезилип турат. Биздин алдыбызда анын өрнөктүү өмүрүн пир тутуп, мол тажрыйбасынан сабак алуу, татыктуу пайдалануу милдети турат. Кезинде Турдакын Усубалиевич турмуштун далай ачуу таттуусун өз башынан кечирди. Тагдырдын далай катаал соккусуна туруштук берди. Бизге талыкпас эмгеги менен эле эмес, тазалыгы жана жөнөкөйлүгү менен да эл үчүн кызмат кылуунун бийик үлгүсүн көрсөттү. Ал абийирдүүлүк менен иштеп, өмүрүнүн акырына чейин аброй топтоду, кадыр барк күттү, нарыктуу жашады. Мындай жалпы элдик сый урмат бардык эле жетекчинин шыбагасына туш келе бербейт. Чейрек кылым Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи секретары болуп иштеди. Жогорку СССР Жогорку Советине 5 жолу, Кыргыз СССР Жогорку Советине 6 жолу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутат болуп шайланды. Ошол мезгил аралыгында Кыргызстанда жаралган көптөгөн жаңы саамалыктар, жакшы жөрөлгөлөр анын ысымы менен тыгыз байланышкан.